Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу илим ишкыбоздору. Бүгүнкү сиздер менен сүйлөшө турган негизги темабыз экономика. Экономиканы илимпоздордун көз карашы менен, ишкерлердин көз карашы менен, жалпы эле биздин жашоо шартыбыздын локомотиви болгон ушундай түшүнүктүн кандай чоң мааниге экендигин биз жакшы түшүнүп турабыз. Ошондуктан мен бүгүн мурдагы өзүбүздүн кандайдыр бир салттан бир аз четтеп, негизги прагматик илимпоз адистер менен сиздерди тааныштырууну туура көрдүм. Менин биринчи маектешим Абдиев Элимбек. Саламатсызбы, Элимбек мырза? Элимбек мырза экономика илимдеринин кандидаты. Негизинен ушул алдыга кеткен инновациялык экономика жөнүндө көп сөздөрдү кылчубуз, бирок ушул багытта сиз менен сүйлөшкүм келип турат да бүгүн. Анын үчүн анткени быйыл 5 илимдин багыты боюнча атактуу Нобель сыйлыгы ыйгарылды. Бул физика, химия, физиология, медицина, экономика, адабият, тынчтык коргоо боюнча дагы өзүнчө номинация бар. Ошондогу быйылкы экономика боюнча Нобелиаттардын жасаган иштери мени абдан катуу таасирлендирди. Алар биринчи өзүнүн улуту түрк Давран Аджамоглу, бул эми негизинен Лондондо иштейт экен, Англияда, Американын Техас штатындагы университеттердин профессору. Андан кийин атактуу биз бардыгыбыз мурун бир аз таанып калган Джеймс Робинсон, бул Кыргызстанга келип кеткен, азыр Чикаго университетинин профессору. Андан кийин үчүнчүсү Саймон Джонсон, америкалык экономист. Булар бир гана суроого жооп берип атышат да, эмне үчүн кээ бир мамлекеттер бай жашашат, эмне үчүн кээ бир мамлекеттер кембагал, кедей жашашат. Алардын ушундай абалда болуп калган негизги себептери эмнелер деген теманын үстүндө ушул 30-40 жылдан бери үчөө бирин абдан жакшы таанышып толуктаган окумуштуулар экен. Азыр ушул абдан актуалдуу болуп турат. Айтыңызчы, урматтуу Элимбек, бүгүнкү биздин кыргыз экономика илими кандай деңгээлде? Эми Кыргызстанды алганда биринчи биз 21 жылдан баштап көрүп атабыз. Жалпы дүн продукция өсүп атат, темптер өсүп атат, консолидированный бюджет көрсөткүчтөрү жогорулуп атат, амбициозный пландар коюлуп атат, исторический, тарыхый жетишкендиктер дагы болду. Себеби дегенде ошол биринчиден биз кумтордун алтынын өзүбүз сатып, өзүбүз акчасын колдонуп, жөн эле баягы кагаздагы статистика эмес, накталай экономикага жумшап, плюс баягы серый экономика менен күрөшүү, серый экономика менен күрөшүүдө цифровизация көбөйүп атат. Цифровизация биз наличный расчетторду санариптештирүү, ошонун менен артынан салыктардын чогултуусу көбөйүп атат. Бул аябай мындай экономикага жакшы туура нерселер. Мындан тышкары, мисалы, кыргыз индустрия да курулду. Кыргыз индустриянын максаты бул экономикага жетишпеген мекемелерди түзүп, экономикага кайсы мекеме жетишпесе, улуттук кызыкчылыгына ылайык предприятияларды, мекемелерди куруп, киреше пайда болгондон кийин аларды ошо жеке секторго берүү. Инкубатордун ролун аткарып атат, эми? Инкубатордун ролун аткаруу. Кечиресиз. Мына кыргыз индустрия деп калдыңыз. Ошол кыргыз индустриянын мисалында анда биздин кыргыз өкмөтү, министрлер кабинети өзү негизги оюнчу катары мындай кадам салып атат деп айтсак болобу? Албетте, мисалы налог жагынан алайлы. Илгери бир эле патент миллиондон обороту бар мекеме иштетчү, предприниматель иштетчү, ошол эле кезде кичинекей комок ошол эле патентти колдончу. Анан эмнеге дегенде
экономикада ким кайсы ишмерлер иш кылып атканы белгисиз болчу. Азыр болсо ошол нерселер санариптештирүүгө ылайыкталып, көп баягы агымдар белгилүү болуп атат. Каяктан импорт келип атат, каяка экспорт кетип атат, ким менен эсептешип атат, кимге товар берип атат. Эффективдүү кандай болуп атат? Анан экономиканы айта кетсек, бизде импорт системна бир оору катары импорт экспорттон бир 4 эсе көбүрөөк. Ошол нерсе биздин валютабызды кайгыбыз ушул да. Андай болбош керек да өзү. Нормалдуу өлкөдө. 4 эсе чоң болсо абдан эле чоң экен. Улам эле валютабыз чет өлкөгө ошо биз колдонгон товарларга кетет. Анан инфляциядагы непродовольственная инфляция деп коет. Ошол товар мисалы Кытайдан келет. Кытайда баалар өссө, ошол өскөн баа менен бияка кирет, биздин бааларга таасир этет. Ошо менен баалардын көлөмү көтөрүлөт. Азыр биздин дагы бир маектешибиз Кыргызстандагы белдүү жигиттердин бири Элемиш Коозу жана экономикалык менеджмент боюнча өзүнүн ушундай бир татыктуу орду бар. Менин маектешим менен ошо сиздерди тааныштырып коюуну чечип атабыз. Итибаев Кайрат Жаныбекович, чет элдер инвесторлор ассоциациясынын төрагасы Кыргызстанда. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, азыр дүйнөлүк чакырыктар абдан курч болуп жатат, абдан катуу болуп жатат. Керек болсо баягындай бир вектордуу дүйнө түзүмү, дүйнө таанымынын азыр көп вектордуу дүйнө түзүмүнө өтүү маселеси, кечеги эле Америка Кошмо Штаттарында болгон окуялар, президенттик шайлоо, андан мурунураак ойлой турган болсок, БРИКС мамлекеттеринин позициялары, геосаясий, керек болсо согуштук абалдар дүйнөлүк экономиканын өзүнүн кандай турбуленттүү абалда жашап жаткандыгынан кабар берип турат. Биз сиздин илимий иштериңизди, жасаган иштериңизди окуп, таанышып отуруп, мен ушундай бир жыйынтыкка келдим да. Кайрат мырза, вот биздин Кыргыз Республикабыздын экономикалык абалы кандай азыркы күндө? Анын өнүгүү моделин кандай мындай түшүнөсүз, кандай элестетесиз, эмнелерге приоритет беришибиз керек? Ушул боюнча өзүңүздүн оюңузду айтып берсеңиз. Азыр өзүңүз билгендей жасалма интеллект, интернеттин өнүгүү доору болуп жатат, электрондук коммерция деп атабыз. Санариптештирүү да. Санариптештирүү, анан багы футурологдордун айтуусу боюнча 40-жылга 40-45-тин тегерегинде дейт, техногендик мындай жарылуу болот дейт да. Катастрофа деп айтып. Техногендик деген бул баягы сингулярдык жарылуу деп түшүндүрөт. Ошо эки негизги тренд болуп атат. Биринчиси бул ошого компьютердин иштөө кубаттуулугу, жанагы Мордун мыйзамы катары геометриялык прогрессия менен өнүгүп келе жатпайбы? Ошо кезге жакын адамдын интеллектисине караганда ошо жасалма интеллект ашып түшөт экен. Эсептөө кубаттуулугу, эсеп чыгаруу кубаттуулугу ошого жасалма интеллекттики адамдыкынан өйдө болуп калат экен, ошо 40-жылга жараша. Экинчи тренд бул ошо жашыл экономика, жашыл энергетиканын көлөмү 51% анан жогорулайт экен да. Азыркы күндө нефть газга караганда. Ошондо мындай чоң өзгөрүүлөр күтүлөт деген сөздөр бар да. Уруксат этсеңиздер, бул эми программадан да чыгарышат биздин коомдук. Буну мен 20-жылы Пиния Освальдер деген окумуштуулар Швейцариянын жанагы генерирование бизнес модели деген негизде методологиясын колдонуп, бизнестен мамлекеттик деңгээлге өнүгүү моделин жазганда, анан эң негизги багы этатизм деп атпайбы? Азыр Түркия 100 жылды өткөн жыл 100 жылын өткөрдү. Ататүрк ошо кудуреттүү мамлекет керек. Кудуреттүү дөөлөт деп коет кыргыз тилиндечи. Ал өзү акыйкаттуу болуш керек. Сот системасы туура иштеш керек. Ошон үчүн экинчи нерсе бул жеке менчикти коргоо жана адилеттүү сот системасы деп айтып атам да. Анан
Үчүнчүсү болсо ушу биринчи менен экинчи негиз болуп берет да. Ошондо гана биз инновациялык туруктуу өнүгүүгө жолго киребиз, экономикабыз өнүгөт деген сөз. Анан могу сарыч жагы бул ошого маркетинг да. Маркетингден кандай элге кандай биз кызмат кылабыз. Ошолорду кантип жеткизип беребиз ушу баалуулуктарды дейбиз да. Бирок ушу экономиканы айта кетсек, экономиканын же болбосо өндүрүштүк факторлордун ар түрү бар. Өзүңүз билесиз, 19-кылымда Энгельс менен Маркстын китеби бар, Капитал деген. Ошол жерде 3 факторду чыгарышкан. Эмгек, жер, капитал депчи. Анан 20-кылымдын бери алганда жана геополитиканын илиминин башында турган Хантингтон, Самуэл дегендер чыгарган бул жагы мамлекеттин жайгашкан орду чоң факторду ойнойт деп. Анан бери алганда 60-жылдарга автоматташтыруу кирип эмете баштаганда элдер айтат, ушу окумуштуулар, экономисттер айтып атат, мындан тышкары институттар чоң маселени 90-жылдарга карата ошо экономисттер айтып атат, институттар чоң ролду ойнойт, инвестиция тартууга, технология тартууга, өнүгүүгө деген сөз да. Кечирип коесуз, мен ушул жерден бир сөз кошуп койсом болбойт. Мына быйыл Нобель сыйлыгынын лауреаттары ошол сиз айткан институттардын артыкчылыгын, институттардын ошол чечүүчү рол ойной тургандыгы боюнча алышпадыбы? Бул жерден сиз абдан таамай айттыңыз да. Ошо Нобель сыйлыгынын ээ болгондору дагы бир нерсени айтып кетиш керек, бул адам капиталы. Адам капиталы. Ошо институттарды иштеткен, ошо институттун ичинде иши кыймылдаткандардын баары бул адам капиталы да. Ошон үчүн мен көптөн бери айтып атам, неге мен 10 жылдан бери чет өлкөлүк инвесторлорду жетектейм ассоциациясын. Жыйындарга катышпай алган себеби бизде проблема укуктук жерде эмес. Инвестициянын кирбей жатканы же сапатсызы кирип жаткандары бул укуктун бар же жогу же тактыгы эмес. Бул жерде көбүнчө гуманитардык проблема. Биздин элдин мындай маданий баалуулуктары, бул жанагы башкача болуп калганда, эмгек психологиясы бузулган. Мисалы үчүн биз иштегибиз келбейт. Биздин президентибиз өткөндө айтты, кыргыздарды алып келип иштетсем 4 саат иштейт экен, 4 сааттын тамеки чегип тамак жегеле анан суранышат дейт. Тияка барып кеттим, бияка кеттим. Ошон үчүн 800 Бангладеш келип, ак үйдү курду деп атпайбы. Жоопкерчиликти сезбейт, Бул ошого 30 жылда жанагындай дикий капитализм деп коет, жапай капитализм алып сатуу менен эптеп жан көрүп, ошондо бизде ошо баалуулуктардын эмелери бузулган да. Азыр мына өзүңүз көп айтасыз, коомдо чаржайып болуп атабыз. Бир белгилүү тилде саясат жүргүзө албай атабыз. Бир белгилүү мындай кийгенибиз, адатыбыз, кыймыл аракеттерибиз ар түрлүү болуп атат. Ар кайсы биз багы 3 цивилизациянын ортосунда тургандыктанбы, негизи ошо араб цивилизациясы, религия, дин аркылуу кирип атат. Европадан болсо Россиядан биз алып атабыз, ошо Европа батыштан дагы кирип атат. Бияк болсо Кытайдан кирип атат. Ошон үчүн бизде ар түрлүү да тамак аштан баштап кыймыл, аракет, ой жүгүрткөн сөздөрүбүз ар башка болот. Демек, улуттук идеологиябыздан аксап турганы жөнүндө сөз кылсак болот да бул жерде, туурабы? Бул жерде баалуулуктар деп айтмакмын да, көбүнчөчү. Багы инвестицияны сиңирип алып, технологияны алып иштеткендегидей, бизде ошо туура көдөн үстө көңүлүбүзгө жаккылыктуу туура мындай иш аракеттер болуш керек да. Мен эми багы теоретикалык жактан эмес, мындай практикалык жагын мисал келтирейин, Монголияны айталы. Монголдордо өздөрүнө бекем, тилине бекем, тарыхына бекем, маданиятына бекем. Ошентип алар багы шарттанып, азыр өнүгүүгө багыт алышты. Корея менен, Япония менен тыгыз иштеп атат. Бирок мындай карасаңыз, алар деле кургактыкта жайгашкан, сууга чыккан мүмкүнчүлүгү жок. Алар деле ошо климаты бизден дагы абдан катаал. Углеводороттор жок да аларда деле, нефть, бар болсо дагы жердин түбүндө да, анан багы бул ресурстар менен баюу жол азыркы кезде бул туура эмес да. Анткен дегенде ресурсное проклятие деген бар да. Багы бул каргыш да, ресурстун каргышы деген сөз бар да. Конгодо мисалы үчүн ошо азыр ошолордон чыкпай калган да. Алар ошо жанагы мед жести иштеп чыгарып эле, сатып эле, кол менен казып калышкан. Элдин 95% кедейчиликтен төмөн жашайт. Анан 5% ошо жанагы Бельгиялык, Европанын ТНКларынан
акча алып, коррупция болуп, карыпташтап калган. Билим системасы өлгөн, медицина системасы өлгөн. Социалдык системанын бардыгы абдан начар. Документалдык фильм тартылган, ошону көрсө деле болот, мисалы үчүн Конгонучу. Бирок аталышы Демократикалык Республика Конго да. Анан бизде бул тренд болуп атат. Бул багы акылдуулар чыгып кетиши деп коет, англис тилинде brain drain деп коет, утечка мозгов. Ал болгон иш. Анткени ошол эле көрүнүш Молдовада деле болуп атат, Армениядан деле билимдүүлөр деле кетип атат. Бул багы кичинекей чакан мамлекеттердин өнүгүүсүндө да. Бирок brain circulation деген түшүнүк бар да. Циркуляцияштырыш керек. Ошол жакта жайгашкан кыргыз биздин атуулдарыбыз, кыздар балдарыбызды илимдүү билимдерлүү болсо, ошолорду атайын бир мамлекеттик деңгээлде программа кылып тартпасак дагы, ошол жакта алган билимин, технологиясын, мастер-класс өткөрүп, бул жака инвестиция болбосо дагы багы билимге салым кошсун деп атабыз да. Ошон үчүн адам капиталы бул абдан негизди ойнойт, чоң негизди бизде ролду ойнойт. Бизге бул жакшы модель болуп бере турган, мисалы үчүн Түштүк Корея. Алар дагы ошо адам капиталы аркылуу өнүгүштү. Аларда андай нефть, газ деле жок. Анан азыр ошо кореялыктар менен биз тыгыз иштеп жүргөнүбүздүн себеби алар бизге мындай тең аташ болуп, тең мамиле түзгөнгө, технология алганга мүмкүнчүлүк болуп атат да. Эмне үчүн мен айтканым себеби Америка абдан эле алыс, Европа болсо мындайча айтканда британдыктар, немистер ошол жакты башкарат да Европанычы. Бирок бизге үстүртөн карайт. Кандай кылсак дагы биз багы төмөнүрөкпүз да, алардын оюнда. Анан араб мамлекеттерин алсаңыздар, алар деле бизге технология бере албайт. Алар өздөрүнүн майын сатып, долларга жашап, өнүгүп келе жаткан мамлекеттер. Ал багы көбүнчө материалдык нерсе да. Эми мен динге тийбей эле коеюн. Турцияны алсак, Турция деле азыр жакшы өнүгүп, амбициясы бар, чоң региондогу оюнчу да. Бирок Турция көбүнчө биринчи категориядагы ишкерлер Европа менен иштейт. Акчасын Голландияга, Германияга салышат. Ал жакта менен алака түзүп, 28 мамлекет Евросоюздун, Евро биримдиктин мамлекетине сервистик кандай иш алып барат да. Бизге берген мындай технологиялык же акчалык инвестициялык көлөмү чектелүү. Ишкерлерге кандай бир конкреттүү кыскача сунуштарды айтат элеңиз? Азыркы күндө элестетели, Кыргыз Республикасында мындай электромобиль деген түшүнүк бар. 4 дөңгөлөгү чимирилип иштейт. Ал ошо 4 драйвер. Билим берүү. Билим алышыбыз керек, балдарыбыз жакшы окуш керек. Экинчи бул болсо тамак аш. Адамга жакшы сапаттуу тамак аш керек. Органикалуу, мындай смарт фарминг деп коет, акылдуу ферма иштеп чыгып атат. Анын артында жанагындай жакшы урук, тукум селекциясынын ишин жакшы институттарды коюш керек. Генофондду жакшыртуу. Үчүнчү, бул абдан маанилүү, бул ден соолукка байланыштуу, медицина сектору. Төртүнчү, адамга эмне керек? Мына тамак жейсин, сапаттуу, билим алсын, ден соолугун чынасын. Андан кийин багы өзүнүн мындай дүйнөсүн кеңейтиш үчүн, бактылуу сезиш үчүн саякат керек экен да. Бизде Кыргызстанда саякат туризмди өнүктүрүү тармагында олуттуу мамиле кылып, ошо аркылуу, туризм аркылуу өзүбүздүн мамилебизди оңдошубуз керек. Өзүбүздүн маданий кодду кайра жазып чыгыш керек. Биз бул маегибизди дагы буюрса, келечекте улансак деген сунушум бар. Макулсузбу? Макул. Рахмат. Урматтуу илим ишкоздору, мынакей бүгүн биз негизги маселелердин бири болгон экономика жаатында илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартууладык. Анткени илим менен экономиканын байланышы азыркы замандын жалпы эле талаптарына шайкеш келген иштерди жүргүзүү кандай актуалдуу экендигин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ушуну менен илим жана турмуш теле берүүнүн кезектеги санын сиздерге тартууладык. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.